Кутмандуу күнүңүздөр менен Марал радиосунун угармандары, сиздер менен кайра эле Эко майдан берүүсүндө жолугуп турабыз. Бүгүнкү берүүбүздү акыркы ошо жылдын аягында ошо экономикалык тармакта катуу бир талкууланып жаткан маселе бул 2021 жылдын 1 январынан баштап Россия Федерациясынын өзүнүн территориясында кээ бир товарларга маркировкалоо боюнча талаптар киргизилип, бүгүнкү берүүбүздө ошол кайсыл товарларга маркировка болот, ал кандай талаптар, бул эмне деген маселе тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин салык саясат башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Ысабеков жана атайын адис Нурмухамед Абдыкадыров азыр бир аздан кийин биздин маекке келип кошулат. Анда Кубаныч байке, алгач эле ушул суроону сизге узатсам, акыркы чын эле убактарда ишкерлер тарабынан, адистер тарабынан дагы ушул маркировкалоо боюнча бир топ талкуулар, бир топ жыйындар өтүп, ушул маселе тууралуу бир топ көйгөйлөр талкууланып атат. Анан негизи эле бул 2021 жылдын 1 январынан кайсыл товарларга кирип жатат? Бул эгер кирген учурда кандай болот? Ошол тууралуу кыскача бир жалпы маалымат менен бөлүшүп кетсеңиз биздин угармандар менен. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат ушундай маекке чакырып, мамлекеттик органдын да мындай маалыматын угуп, жана мен ойлойм азыр дагы биздин коллегабыз келет бизнес тараптан. Ал дагы өзүнүн ой пикирлерин, маалыматын берет. Мен болсо айтып кетчү нерсе ошол өнөр жай продукциясына маркалоо боюнчага чейин бир кыскача маалымат айтып кетейин. Биздин Кыргыз Республикада кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат ошол көмүскө экономиканы азайтканга. Бул биринчиден жана фискалдаштыруу деп айтып жүрөбүз, салык процедураларын. Ошонун ичинде бир нече компоненттер бар. Бул электрондук эсеп фактура, бул көзөмөл кассалык машина, бул товарларды маркалоо, жана электрондук патент, отчетторду электрондук түрдө берүү деген маселе. Ал эми ушул компоненттер кичинеден кирип жатат. Биз ойлойбуз ошол көмүскө экономика деп расмий түрдө айтып атпайбы, 23-25% деп. Ал эми болсо бир нече изилдөө, бир нече эксперттер 50-60%га жетет деп айтылып жатат. Мен ошол эмнеге ошол көмүскө экономиканы бир кыскача айтып кетейин деп атам. Анткени bundan кийинки сөз, маалыматтар ошол эле өнөр жай продукциясын маркалоо деген ошол түздөн түз ошол көмүскө экономика менен байланыштуу. Эми болсо ошол көмүскө экономиканы азайтканда бул биринчиден биздин мамлекеттик бюджет акча каражатын көбүрөөк алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан ошол бюджеттин колу да мындай кенен болот да. Бул жанакы социалдык тармакты жана доктурлар, мектеп, мугалимдерге дагы айлыгын көбөйтүү, бул жана пенсияларга дагы бир салым кошуп ошол пенсияны көбөйтүү маселелерге мындай көп мындай мүмкүнчүлүк түзөт да. Бул биринчиден. Экинчиден, көмүскө экономика деген бул биздин жана ачык иштеп жаткан ишкерлерге дагы бул чоң мындай көйгөйлүү маселе. Анткени ачык иштеген ишкер бул бүт жана салыгын, камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, демек ошол продукциясынын баасы жогору болот. Башка жанакы ачык эмес, салыгын төлөбөгөн ишкерлерге карай. Ошол ачык иштебеген ишкерлер өзүнүн продукциясын төмөндөтүп, мындай түз эмес конкуренцияны кылып жатат да. Ошондуктан бул ошол ачык иштеген ишкерлерге дагы абдан чоң плюс да. Эми болсо үчүнчү, бул биздин жарандарга. Ошол продукцияны сатып атканда бул легалдуу, контрафакт эмес, бул жана пайдалуу, зыян эмес продукцияны сатып атам деген дагы маселени чечет да. Эми болсо ошол маркалоого өтөйүн. Биздин Кыргыз Республикасынын ичинде маркалоо дагы кирип жатат товарлардын. 2021 жылдын 1 апрелинде бул алкоголь, табак
жана сигарет продукциясына кирип жатат. Ал эми болсо Евразия экономикалык биримдиктин алкагында бул маселеде талкуулап жана 15-жылдан баштап эле талкуулап келе жаткан. Анан 2019-жылда келишим түзүлгөн. Ошол өлкөлөрдүн арасында товарларды маркалоо боюнча. Ошол келишимдин негизинде ар бир өлкө ошол товарларды маркалоо деп сунуш кыла алат. Биринчиден өзүнүн территориясында эмес, бул жана бүт мамлекеттерге айтыш керек. Мен ушундай оюм бар, ушундай сунуш кылып атам, ушул товарга маркалоо киргизейин деп. Анан ошол Евразиялык экономикалык алкагында ошол сунушту бергенден кийин 3 айдын ичинде ошол бүт өлкөлөр карап чыгып, эгер колдосо колдойт, ошондо ошол товардын маркалоосу бүт өлкөлөрдө кириш керек деген чечим болот. Эгер бир өлкө жок, мен каршымын десе, анда бүт 5 өлкөгө чечим болбойт. Бирок өлкө жана сунушту кылган өлкө өзүнүн территориясында укугу бар маркалоону киргизгенге. Эми бул эмнеге ушундай кылдык? Биринчиден биз жанакы көйгөйлүү мындай риск деп коелу, ошону жокко чыгарганбыз. Качан жана өлкө киргизейин деп атканда саматта эле вот ушул датадан менин территориямда маркалоо кирет деген болбосун деп биз ушундай механизм иштелип чыккан. Негизи бүт өлкөлөр болуп, сен өзүң территориясыңда каалагандай маркалоо киргизе албайсың. Сен баарына сунушташ керексиң, баардыгыбыз талкуулаш керекпиз 3 айдын ичинде. Эгер колдоо болбосо, ошондон кийин эле сен өзүң өлкөңдө маркалоону киргизсең болот деген. Эми биримдиктин принциптерине каршы келет да, бул себеби товардын эркин жүгүрүшү деген принцип бар да ал жерде. Албетте ошондой принцип бар, бирок мен айтып атпаймынбы, жана ошол келишимди түзүп атканда эми ар кандай өлкөлөр өзүнүн жана сунуштарын, өзүнүн мындай каалоосун киргизейин дегенде биз баардыгыбыз 5 өлкө талкуулап, аны ушундай механизмге компромисстик келгенбиз да. Биринчи сен баарына сунушташ керексиң, баарыбызды талкуулап, анан киргизгенге укугуң болот депчи. Эми ушул укук менен колдонуп, биринчи ошол Орусия Федерациясы бир нече товарларга сунуш кылган. Бул биринчи Бул башка өлкөлөр макул болбой койгон учурда булар өздөрүнүн территориясында киргизебиз деген сунуш болгондо ошондой. Жок, бул биринчи эле сунуш, бул жана баарына айтат. Ушундай товарларды маркалоо кылалы, карап көргүлө деп. Биринчи бул жанакы дары-дармек, бут кийим жана сигарет продукциясына сунуш болгон 2019-жылы. Үчөөнү талкуулап, азыркы учурда жана бут кийим кирген, жана тамеки кирген, дары-дармек дагы кирип атат Орусия Федерациясында. Эми болсо андан тышкары башка товарларды да сунуштаган, баарын талкуулап, анан чечим болгон. Мен мынтип айтып кетейин, ошол бүт товарлар боюнча компромисстик бир чечим болгон. Бул кандай? Бул деген башка өлкөлөр айтты, каршы болгон жок Орусия Федерациясынын жана сунуштарына. Эмнеге? Анткени биздин да мүмкүнчүлүгүбүз болгон. Жок, Кыргыз Республикасы биз каршыбыз, ошол эле бут кийим мисалы продукциясына кирбесин деп. Ошондо Орусия Федерациянын өз талабы менен, өз мыйзамы менен жана процедуралары талаптар менен маркалоо кирмек өзүнүн территориясында. Ошондо башка өлкөлөр дагы, мына Беларусь өлкөсү, биз казактар дагы айттык, анда чоң риск болуп калатат. Анткени эми Орусия Федерациясы өзүнүн жана требования деп коет, талаптары менен маркалоо киргизсе, анда бизди мисалы биз менен кеңешпей эле өзүнүн талаптары менен коюп коюш мүмкүн. Ошондуктан жок, давайте биз мындай кылалы, мындай жалпы талап болсун. Эгер анан кимиси даяр болсо, ошол талап менен өзүнүн территориясында киргизсе болот. Эгер киргизси келбесе, анда киргизбейт деп бир мындай компромисстик чечим болгон да.
Ушул чечим бул жана мен айтып кеткен товарларга андан тышкары бул жана фотокамера, дөңгөлөктүн жана шинага, анан духи жана өнөр жай продукциясына чечим кабыл алынган. Бул 2019 жылдын ноябрь айында. Бул Россиянын территориясына талап коюлат деген чечим кабыл алынган. Жок, бул деген жалпы чечим. Бул жана Евразия экономикалык биримдиктин кеңешинин чечими 127 номер менен. Ал чечимде эмне деп айтылып атат? Ал жерде ар бир өлкө өнөр жай продукциясын айтып кетейин. 2021 жылдын 1 январга чейин маркалоо киргизе албайт деген чечим болгон. Ар бир өлкө өз каалоосу менен, өз даярдыгы менен ошол 1 январдан кийин эле маркалоо киргизе алат деген жалпы чечим болгон. Анан ошол чечимге ылайык бир гана ошол Орусия Федерациясы эми негизги мындай сунуш катары киргизген өлкө болчу да. Орусия Федерациясы ошол кеңештин чечимине ылайык өзүнүн токтомун чыгарган декабрь айында 2019 жыл. Ошол 2021 жылдын 1 январында Россия Федерациянын территориясында өнөр жайдын продукциясынын маркалоосу кирет деген. Чүнктүү негизи азыр ишкерлердин көпчүлүгү азыр эми Минэкономдун алдында дагы бир топ ушул маселе боюнча жыйын болду. Анан ишкерлер көпчүлүгү айтып атпайбы, биздин бул боюнча биринчи маселебиз баягы кабар өз учурунда бизге жетпей калды деген бир маселе айтылып атат. Анан экинчи маселе эми биз пандемия учурунда ансыз деле бир топ жабыркадык. Азыр мүмкүн болушунча бул боюнча бизге бир аз убакыт алып бергиле деген позицияда аябай суранып атышат. Себеби бул да болсо бизге бир колдоо болот эле, ансыз деле биз кыйналып турган учурда деген позициялар айтылды да. Анан бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми мен мындай толук кошулам деп айта албайм жана маалымат катарында. Анткени 2019 жылы ошол чечим чыга электе, чечим талкуулап жатканда, ошол Орусия Федерациясынын сунушу келип түшүп каралып жатканда биз тийиштүү биринчиден мамлекеттик органдар менен, бул жана өнөр жай комитети, биздин жанагы укуктуу мамлекеттик орган өнөр жай боюнчачы, жана ошол эле жеңил өнөр жай тармагы боюнча, жана ассоциация Лихпром деген бар. Ошол менен дагы талкуулап, ошо баштан баштап эле жана долбоор учурунда болуп жатканда биз ошону берип, маалымдап, ой пикирин сурап, анан ошол жана позицияны түзгөнбүз. Албетте ошол учурда эле 2019 жылы ошол ассоциация Лихпром каршы чыккан. Анткени бул кошумча жана чыгым болот деп, экинчиден азыркы учурда биз кичине даяр эмеспиз деп айтылган. Ошондуктан негизи ошол Орусия Федерациясы 2019 жылы сунуш берип атканда, жаңылбасам 2019 жылдын аягында уже кириш керек деген сунуш болчу башында негизи. Анан биз биздин ассоциациянын да оюн эске алып, башка өлкөлөр дагы айткан, биз азыр даяр эмеспиз, ошол жок дегенде 1 жылга жылдырыш керекпиз деп аябай катуу талкуулоо болгон да, чын айтканда. Анан Орусия Федерациясы мындай макул деп, ал дагы макул болуп, баардыгыбыз компромисске келип, ошол 2021 жылдын январында кирсин деп, мындай айтканда 1 жылга мөөнөтүн узартканбыз да. Узартылган. Ал негизи бар. Бирок бир четинен сизге кошулам, жана ушул пандемия учуру да болуп калды. Кээ бир мен ойлойм жана маалымат берген жерлер дагы мүмкүн толук болбой калды да. Анткени эми ошол пандемия болуп атканда элдин дагы, ишкерлердин дагы, мамлекеттин дагы мындай көңүлү биринчиден жана пандемия болуп калып, анан 1 жыл дагы бар деп мүмкүн көбү мындай
көп мындай көңүл бербей калды болуш керек деп ойлойм да. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Урматтуу угармандар, бизге азыр Нурмухамед Абдыкадыров бул боюнча адиста келип катышты, көз карандыңыз. Азыр эми Кыргызстандын экономикасында жеңил өнөр жай тармагынын орду өтө маанилүү да, себеби бул тармак баягындай экспорт өзү баягы экспорт товарлар экспортко чыгып, көпчүлүгү анын Кыргызстандын экономикасына акча алып келген тармак. Анан бир жагынан жумуш орундарын да көп түзгөн бир тармак да. Анан эми экинчи жагынан жанагы көмүскө экономика, коопсуздук маселеси, анан ошол эле учурда жанагындай адилеттүү иш алып барып аткан ишкерлердин абалы бар. Азыр эми сизге суроо берсем, эми могу 1-январга эсептелүүгө күн калды да. Анан эми бул тармакта продукция бир күндө бир топ продукция өндүрүлөт Кыргызстанда, бир топ эле көлөмү да чоң. Анан баягындай күн сайын эле бул сезондук деле эмес, кыш убагында, жаз убагында мындай токтобой бир мындай үзүлбөгөн бир чынжыр менен экспортко чыгып турган тармак. 1-январда абал кандай болот дейм? Буга чейин баягы биз кабарлардан кээде окуп угуп калчу элекко, Россияга ушунча тонна картошка барган экен, же алма барган экен, анан кийин чек арадан өтпөй калыптыр, конфискация болуптур деген тилекке каршы дагы деле ошондой бир көрүнүш болчудай болуп атат да. Анан мындай жеке сунушум, ал жака баягы мындайча айтканда жеңил өнөр жай продукцияларын жибербеш керек да. Тобокелчиликке салып дагы жибербеш керек. Анда 1-январдан баштап жибербей турган туура болот дейсиз. Бүгүнтөндөн дагы жибербеш керек, себеби бүгүн жолго чыккан машина 1-январга чейин Орусия Федерациясынын чек арасын кесип өтө албай калат. Кубанычбек мырза, сиздерде бир анализ барбы? Мисалы Кыргызстанда азыр негизи канча көп да, бизде швейный цехтер өтө көп. Бул маркировкага өткөн компаниялар негизи барбы бизде? Бир белгилүү сандагы. Биз ошол ассоциация башка жана компаниялар менен да жолугуш өткөрүп жатпадык. Мына чогуу дагы жолугуш болду, өнөр жай комитетинде, бизде дагы экономика министрлигинде болду. Анан эми азыркы учурда мен бүгүн эле сүйлөштүм, бир 30-35 компания эме жана бир нече компаниялар чыкпадыбы, жана ошол боюнча мындай өзүнүн жардамын берип, кеңеш берүүчү компаниялар, консалтинг компания. Ошолор менен азыркы учурда 30-35 компания иштеп атыптыр. Ошо жа оборудование жана маркалоо коддорун алуу боюнча консультация, эмне кандай жумуш керек деп ошол иштеп жатыптыр. Бул биринчиден, экинчиден ассоциация Лихпром менен дагы такташтым. Өткөн жыйында 100-120 компания келген дейт. Жана ошол акыркы учурда ошол баардыгы азыр толук ошол менен алек болуп, кандай коддорду алыш керек деп жумушун жүргүзүп жатыптыр. Анан мен да ошо маалымат катары айтып кетейин, кандай ошол жолдору бар ошол маркалоо кодду алуу боюнча. Бул биринчиден өзүнүн жана Россия Федерациянын өзүнүн жана контрагент өзүнүн жана партнерлору менен иштөө. Бул деген ошол партнер жана Россия Федерациясында импорт кылган ишкер компания ошол Орусиянын оператордун системасына катталыш керек. Ошол катталып, анан ошол мүмкүнчүлүк болот ошол маркалоо коддорун алуу. Жана ошол маркалоо кодун алып биздин ишкерге берүү. Бул биринчи жол. Экинчи жол ошол жана айтып кетпедикпи, компания жана ошол жардам берген, консультация берген компаниялар аркылуу дагы ошол маркалоо коддорду алуу азыркы учурда мүмкүнчүлүк дагы болуп атат. Ал эми эң мындай системага турган жолу бул албетте бул жана эки улуттук техникалык оператор аркылуу. Бул биринчиден Орусия Федерациясында оператор бул деген Центр развития перспективных технологий деген ЦРПТ деп коет. Ошол оператор дайындалган. Биздин өлкөбүздө болсо бул ЗАО Альфа Телеком. Бул биздин улуттук техникалык оператор.
Анан ошол эки оператордун ортосунда келишим түзүлүш керек болчу. Өткөн жумада түзүлдү келишим. Өткөн жумадабы же ушул жумада жаңылбасам. Бирок бүгүн ошол оператордун зам директору маалымат берди, келишим түзүлдү деп, эки оператордун ортосунда. Эми ошол келишимдин негизинде биздин оператор ошо Россия операторунан ошол маркалоо коддорун алганга мүмкүнчүлүк болот. Бирок азыркы учурда тилекке каршы техникалык жана база және ошо техникалык жана причина боюнча азыркы учурда даярдык жок болуп жатат. Бирок биз ойлойбуз ошо бир жарым ай ошол ичинде ошол операторда дайын болуш керек деп биз да талап кылып атабыз. Биринчиден, экинчиден экономика министрлиги жана башка мамлекеттик органдардагы өзүнүн жанагы Россиядагы коллегаларга биз чыкканбыз, расмий түрдө каттарын жазып дагы сүйлөшүү болду. Ошол Минпромторг Россия Федерациясында укуктуу мамлекеттик орган, алар менен сүйлөшүү болуп жатат. Биринчиден бул ошол техникалык даярдыгын тездетүү, бул биринчи маселе. Экинчиден бул жана мөөнөтүн узартуу деп коюп атканбыз. Эми бирок биз түшүнүп атабыз, азыр уже 2 күн калды, 1-январга чейин узарбайт болуш керек деп биз дагы ойлоп жатабыз. Бирок биз аракетин кылып атабыз узартканга дагы. Бул экинчи маселе. Жана үчүнчү маселе. Эми мындай айтканда, Россия Федерациясынын өзүндө дагы техникалык жакта дагы бир көйгөйлүү маселелер бар болуп жатыптыр. Бирок алар чечебиз деп маалыматын беришти. Бирок ошого карата биз дагы азыр маселени көтөрөлүп атабыз. Ошол жана өтүлүш ушундай мөөнөттө, периодто өткөрүү боюнча 1 ай, 2 ай мындай катуу иш-чара болбош керек депчи. Анткени бул жерде биз жана катышпайбыз, маркалоосун албайбыз, көмүскөдөн чыкпайбыз деген маселе жок. Мисалы, көп ишкерлер, ачык иштеген ишкерлер айтат, биз азыр даярбыз, ошол коддорун алып, биз таза иштейбиз, эчтекеден коркпойбуз деп айтып атышат. Ал жагы түшүнүктүү. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу бар экен, жарнамага көңүл бургандан кийин андан кийин маегиштүү болсок. Марал Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларды бейтарап, ыкчам жеткирген маалымат булагы. Көңүл ачуу программалары, мукамдуурлар жана кызыктуу талкуулар. Мунун баарын биздин тиркемени жүктөп онлайн угуңуз. Ар дайым биз менен биктикке бирге Марал FM. Чоң рахмат, урматтуу угармандар. Бүгүнкү берүүбүздө ушул 21-жылдын башынан баштап кээ бир товарларга Россиянын территориясында сатуу үчүн атайын маркировкалоо талабы киргизилип жатат. Ошол тууралуу сөз кылып жатабыз. Кубанычбек мырза, жана сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, бүгүнкү күндө материалдык, техникалык базаны азыр даярдап атабыз, бирок бул да бир аз убакыт алат дедиңиз. Анда бул эгер 1-1,5 ай убакытты алса, ошол учурда анда ишкерлерге бир жеңилдик берилет турбайбы? Себеби Россия тараптан дагы даяр эмес, Кыргызстан тараптан дагы даярдыктар жүрүп жатат. Бирок талап күчүнө 1-январдан кирет деп Нурмухамед мырза азыр бул жерде товар чыгарбай туруш керек деген позицияны айтып атат да. Кандай болуп калат анда ошол учурда? Мен буга чейин айтып кеткендей, бир нече компаниялар ишин башташкан. Бир нече компания 2-3 ай мурун эле баштап жабдыктарды коюп, даярдыгын уже көрсөтүп баштаптыр. Бул анда бир эле Мегакомдон эмес, башка жерден деле алса болот турбайбы? Жана буга чейин айтып кетпедимби? Биринчиден, азыркы учурда мүмкүнчүлүк бул жана өзүнүн Россия Федерациясынын партнеру менен иштөө, ошол партнеру маркалоо кодду алганга мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи, бул жана консультациялык берген компаниялар аркылуу дагы маркалоо кодун алганга мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы учурда 2 жолу бар. Ошондуктан жана бир нече компаниялар ошол 2 жолду колдонуп маркалоо аракет кылып жатышат. Түшүнүктүү.
Нурмухамед мырза, сиз айтсаңыз, негизи эми маркировкалоо бул эми Россия тараптан бир талап болуп атат. Эми биз каалайбызбы, Россиянын баягындай талабын эске алып иш алып барышыбыз керек. Анан эми бул маркировкалоону негизи бир ишкана, бир швейный цех киргизип, өзүнүн продукциясына киргизем десе, бул мындай бат эле маркировкалап коюу жеңил элеби, же бул процесс өзү дагы бир мындай 3-4 айды талап кылган бир ишканага киргизиш үчүн процессби? Эгерде ошол маркировкаларды алып, продукцияга тиркеп, жиберип коюу бул бир күндө эле иш. Бир күн болбосо дагы көп мөөнөттү ала турган иш эмес. Маселе маркировканы алуу. Ошол процедура маселе. Бул алуу деген кандай маселе? Мисалы үчүн Орусияда бул кандай болот? Орусияда атайын ошол жанагы бул жактан дагы мырзабыз айтып кетти, ЦРПга арыз жазат. Мага ушунча ушул өзгөчөлүктөгү товарлар үчүн мага маркировка керек деп алар арыз жазат. Анан кийин алар ошол маркировканы берет. Маркировканы бергенден кийин Орусияда ошону заказ кылган киши, буйртма жасаган киши товарларына чаптайт, сырттан импорт кылат же өзүнүн ичинде сата берет. Ал эгерде багы процедурасы бүткөн кишилердики, маркировка алганга бунун уруксаты бар деген кишилердин ал нерсеси маркировка алып, аны товарларына чаптоо бир 24 сааттык эле иш. Бул ушул жерде бир тактоочу суроо. Мисалы бизде Кыргызстанда кээ бир фабрикалар бар дейли. Күнүнө бир 20 000 данадан ашык мисалы баягындай продукция, товар өндүргөн баягындай фабрикаларыбыз бар да. Бул компаниялар ошондо күнүнө 20 000 дейли, ушундай маркировка алыш керек болуп калабы? Же бул бир компаниянын атын алып койсо болдубу? Кандай болуп калат? Бул ар бир товардын единицасы үчүн алынат. Эгерде 20 000 футболка чыгарып аткан болсо, 20 000 футболка үчүн деп 20 000 штук алышы керек. Эгерде 20 000дин бир 3-4 түрдөн турган болсо, ар бирине өзүнчө алыныш керек. Ар бир единица үчүн өзүнчө алына турган нерсе бул. Эгер мен адашпасам, негизи бир ошондой код бир товар үчүн 60 рубльдин тегерегинде сатып алынат. Ар биринин баасы 60 копеек. Ой, 60 копеек, 60 тыйын дейли. 60 тыйын дейли, ошондо 20 000ге ар бир продукциянын анда өздүк баасына кошулат турбайбы бул? Тилекке каршы ооба. Ошондо. Кубанычбек мырза, негизи бул эл аралык практикада ушундайбы? Ар бир өлкөдөн сатылып алынабы? Себеби мисалы Кыргызстандын бул жерде бир ишкери мээнет кылып өндүргөн продукциянын ар бир единицасына баягы эми Россия өлкө катары баягындай өзүнүн бир мемесин киргизип, баягындай даяр продукциядан бир акча өндүргөндөй да көрүнүш болуп калып атат да. Бул негизи кандай башка өлкөлөрдө практикасы? Башка өлкөлөрдө практика бар, албетте. Ооба, ошол маркалоо практикасы бар. Бир нече өлкөлөрдө бар. Бирок албетте товарлар айырылмаланат. Бирөөдө мисалы дары-дармек болсо, бирөөдө алкоголь продукциясы. Ар бир өлкө эми өзүнүн жанагы кайсы көйгөйлүү товарлар бар, ошого киргизгенге киргизет да, мындай айтканда. Эми мен айтып кетейин, мындай ой дагы болбосун, бул мен Россия Федерациясынын азыр мындай Алар ички маселеси, ички саясат. Өзүнүн мындай эмеси болот да, максаты. Анткени ар бир өлкө, биздин да өлкөбүз, ошол көмүскө экономика менен күрөшөлү деген максат коюп атабыз. Россия Федерациядагы ошондой эле максат коюп, ошол жана көмүскөдө иштеген ишкерлер ачыкка чыксын деген талап болуп атат. Мындай айткандачы, жөнөкөй айтканда бул ошол көмүскөдөн чыгыш керек деп ачык иштегиле деп атат да. Бизде дагы тилекке каршы эми мен эч кимди күнөөлөбөйм, эчтеке мындай андай укугум дагы жок, бирок биз аны дагы алыш керекпиз. Ошол эле ар бир тармакта көмүскөдө иштеген ишкерлер бар. Россия Федерациясында дагы бар. Бул көмүскө экономикасы бул чоң, өтө чоң бир көйгөй. Бирок жана менин суроом сатып алуу практикасы боюнча. Мисалы азыр биз Россиядан 60 тыйындан ар бир продукция, товар, даана үчүн сатып алып атпайбызбы? Мисалы бул эл аралык практикада ушундай биз азыр Европага сатабыз десек да ошондой сатып алабыз да, маркировкалоо талабыбыз ар бир. Эми биз дагы жана алкоголь, сигарет продукциясына киргизип атпайбызбы 1 апрелде? Ошондой эле талап болот.
биздин өндүрүп жаткан ишкерлер ошол мисалы ошол эле жана алкоголь боюнча продукциясы биз азыркы учурда ЗАО Альфа Телеком макулдашылды биздин баа биздин жана антимонополдук агентство менен 53 тыйын болду. 53 тыйындан бизден дагы сатып алыш керек ошол ЗАО Альфа Телеком. Ошол эле импорттолгон товар ошол эле Россия Федерациясынан эгер бизге кирсе, алар дагы биздин оператордон сатып алыш керек. Түшүнүктүү. Анан эми баягы кээде биз баягы көмүскөдөн чыгабыз деп андай кадамдарды, долбоорлорду ишке ашырганда кайра баягы ишкерлер дагында көмүскөдөгүдөн талаптан качып дагында баягы көмүскө чоңоюп кеткен учурлар да аз эмес да баягындай. Баягы Кыргызстанда негизи мемеде көрүп атабыз. Бул айрыкча ошо Евразиялык экономикалык алкагында ушундай учурлар көп болуп атат. Бул нерсе кайра эле ишкерлерди көмүскөгө түртүп койбойбу, Кубанычбек мырза? Жок, азыр мен эмнеге айтып берейин, ошол биздин өлкөнү үлгү кылып айтайын да. Мисалы биздин кандай иш-чара болуп атат? Азыр Кыргыз Республикада мына экономика министрлиги салык кызматы менен жана мен буга чейин айтып кеткен электрондук эсеп фактура, мына азыр салык кызматы маалымат берип атат, ай сайын 1 миллиардтан тышкары көрөк чогултуп атабыз. Биринчиден ошол электрондук эсеп фактура деп айтып атышат, мисалы. Экинчиден ошол электрондук эсеп фактура маркалоо жана көзөмөл кассалык машина киргенде бүт жана прослеживаемость деп коебуз, өндүргөн учурдан жана импорттолгон учурдан жана ошол эң акыркы жаранга сатылганга чейин бүт ошол цепочка салык кызматы көрөт онлайн режимде буйруса. Ошол бир жыл 2 жыл ичинде ошол бүт система кирип, анан албетте эң жакшы механизм бул жана элдик көзөмөл. Качан ар бир жаран ошол магазинде чекин талап кылып сурап, эгер ошол чекти берсе, албетте ошол товар сатылган системада катталыш керек деген талапта. Анан ошол элдик көзөмөл стимул кылганга азыркы учурда көп мындай варианттар иштелип жатат. Же жанагы лотерея кылып ошол чектер менен, же ошол мисалы 100 сомго сатып алса продукцияны, ошонун бир нече пайызы 2% деп коелу автоматтык түрдө эсебине түшөт деген. Ошондо ар бир жаран ошол чекти талап кылып мага бер деп, биринчиден ал өзү жана кичинекей эме болсо дагы өзүнө пайда алат. Экинчиден ошол жанакы сатып аткан магазин болсо мындай будет вынужден, мажбур болот да ошол чекти берип, демек ошол системада ошол чек сатылды деп салык кызматына маалымат кетет. Түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып калды. Акыркы суроону сизге узатсам, азыр эми баягы көпчүлүк бул тармакта иштеген ишкерлердин маалыматы жок болуп калды деген маселе дагы урчундуу болуп атпайбы? Анан негизи эле азыр биздин мисалы радио программаны деле угуп, мен бул боюнча дагында деталдуу маалымат алайын, же кайсыл жерге кайрылсам болот дегенде кайсыл жактарга кайрылса болот? Азыр эми Мухаммед мырза, сиз эксперт катары дагы, консультант катары дагы буга чейинки бир маселеде эки нерсеге токтолгончо кетейин да. Жана айттыңыз го, бул биздин ишкерлерди кайра көмүскө немеге ошол жолго түртпөйбү депчи. Ошонун эле жанында бул нерсе биздин ишкерлерди башка рыноктарга эшик ачууга мажбурлайт. Демек, мындайча айтканда бунун жакшы жагы дагы бар да. Бир эле ошол Орусия Федерациясына эмес, башка өлкөлөргө чыкканга да, демек биздин ишкерлер аракет кылыш керек, далалат кылыш керек, аракеттениши керек да. Балким ошол жактардан эшиктер ачылып калар. Бул проект негизи абдан жакшы болгон, биз аны туура түшүнүшүбүз керек. Биз кээ бир нерселерди көмүскөдө жасап жүрүп, анан кийин буну жаркыраган бир светтин астынан барганда биз кыйналып калып атабыз да. Бизге жакпаган жери ошол болуп атат. Уктап атабыз, анан дароо эле бир жарык жанса биз кыйналып кетебиз го. Бул азырынча ишкерлерибиз үчүн ошол сыяктуу нерсе болуп атат. Кыргызстандын ичинде деле бул ооба айтып кетти, тамеки менен ичимдикке гана кирет. Бирок кийинчерээк келип да бул башка продукцияларга бизге дагы кирет да. Демек азыртадан бул нерсеге биз элди маалымат менен, анын ичинде да болгондо туура маалымат менен элди камсыздашыбыз керек да. Адан кийин бул боюнча маалыматы барлар дагы бар, такыр маалыматы жоктор дагы бар тилекке каршы. Чоң ишканалар бул боюнча маалыматы бар. Бирок көбүнчө
мындай бир 5тен 10дон машинка иштеткен сектор бар да, тилекке каршы ошолордун маалыматы жок калып атат. Булар каяка кайрылыш керек деген суроо болду да. Эгерде консультация алыш үчүн сиздерге кайрылсын, сиздер менен Ассоциацияларга. же болбосо жаш ишкерлер немесинде кайрылсын, ассоциациясына кайрылсын, ал жерделер ошо багы тиешелүү каналдарга маалымат берип турушат. Кошумча ошол ассоциация ЖИА силерге, ассоциация Лехпромго, жана өнөр жай комитетине, жана салык кызмат, ЗАО Альфа Телеком жана экономика министрлигине кайрылса болот. И кыскача бир айтып кетейин, ошол азыркы учурда биз түшүнүп атабыз, кыйын учур болуп атат, бирок мамлекет деген ошол жеңил өнөр жайына көптөн бери колдоо кылып жатат деп айтсам жаңылбайм болуш керек. Анткени жана жеңилдетилген режим патент кирген, билесиңер, ошого ылайык бутка турушту. Аны деле айтыш керекпиз, мамлекет деле ошондой жардам кылды деп. Биринчиден, экинчиден, былтыр бир мыйзам кабыл алынган, ошол чоң ири компаниялар болсо, ошол патент менен биз тең иштей албай жатабыз дегенде, биз деген ошол жана подоходный налогту кичиреткенбиз, жана камсыздандыруу төлөмдөрүн дагы 12%га чейин, 27-25тен 12%на чейин да төмөндөткөнбүз 5 жылга. Ошондуктан туура түшүнгөнгө биз суранабыз биринчиден. Экинчиден, эгер кандай бир сунуш болсо, азыркы учурда салык кодексинин жаңы редакциясын иштеп жатабыз. Мүмкүн ошол жерде дагы бир жакшы ошол маркалоо кирип атат деп, мүмкүн бир жакшы бир колдоо нормаларда иштеп чыкканга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Негизи бул эми пандемия баягы дүйнө жүзүндө экономикалык бир топ орчундуу маселелерди алып келди. Бул жасалып аткан кадамдар дагы кандайдыр бир деңгээлде ошо экономикабыздын, ишкерлердин өнүгүшүнө чын эле бир өзүнүн жакшы таасирин тийгизет деген ишеничтебиз. Урматтуу угармандар, бүгүнкү Эко майдан берүүсүндө 2021 жылдын башынан баштап Россия Федерациясы тарабынан киргизилип жаткан товарларга маркировкалоо тууралуу сөз кылдык. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин салык саясат башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Ысабеков жана маркировкалоо боюнча консультант Адис Нурмухамед Абдыкадыровтар болду. Сиздерге чоң рахмат. Кийинки Эко майдан берүүсүндө урматтуу угармандар жолугушканча аман болуңуздар.